Саламатсыздарбы? Мен азыр Аравандамын. Өзүңүздөр билесиздер, азыр президент Ошто жүрөт. Ошко атайын ушул иш сапар менен келип, Ошту бүтүндөй түрө кыдырып кетем деген ниет менен келген окшойт президент. Бир нече күн Ошто болгудай. Кечээ Ошто шаарынын тургундары менен жолугушкан. Ошол жолугушуу учурунда жанагы атайын бир алдын ала тизме бар экен. Ошол тизме боюнча гана адамдар киргизилет экен, тизмеде барлар гана кирет экен, барбагандар кирбейт экен дегенге окшогон сөздөр болду. Бирок президент ошол жыйын учурунда айтты, ошол келген адамдын бардыгын киргизгиле, болгону бир эле шарт, ошол баягы коопсуздук үчүн баягы жанындагы нерселерин, телефондорун жана башкасын алдырып коюп киргизгиле деп атат. Мындай алганда жабык жыйын болуп атат, бирок ачык сөз болуп атат. Анан ага мен катыша албай калдым, уктум, кече көрдүм. Азыр ошондой эле жолугушуу, эл менен жолугушуу. Бүгүн Араван районунда болуп атат. Араван районуна келдик. Президент азыр биз бир аз кечигип калдык. Президент азыр чыгып кетти. Мындай болуп атат. Президент өзү сүйлөшүп атат. Сүйлөшкөндөн кийин бир 2 саат, 3 сааттан кийин анан калган маселелердин баардыгын мына жакта чиновниктердин өзүнө айттыңыздар. Чиновниктер өздөрү мындай жазып алышсын. Тиешелүү органдар, мисалы ошол эле курулуш министрлиги, ошол эле сот, ошол эле салык жана башкалар. Анан ошого жараша анан кийин булар чарасын көрөт деп анан чыгып кетти. Бирок азыр бул жакта ичкериде адамдар бар. Ошол чиновниктер менен сөз болуп атат. Кирели, көргөзөлү. Анан дагы элдин ушул жерде мындай бул жыйын кандай болду өзү? Президент менен жолугушуу кандай болду? Оюндагыны айта алдыбы? Кандай чечилги дейм, эмне үмүтү бар? Ошолорду элден дагы сурайлы кеттик. Достор, Нуркелди курулуш компаниясы Жалал Абад шаарында бир эле учурда 3 турак жай комплексинин курулушун бирдей куруп баратат. Бирөөсү мисалы Эверест элиталык турак жай комплекси. Мунун жеринин документи, курулушунун документи бардыгы бүткөн, бардыгы бар. Курулуш болуп атат. Андан сырткары Аленур 2 жана Аленур 3 турак жай комплексинде дагы маселе ушундай. Эми Аленур 1 турак жай комплекси бүтүп өз убагында адамдарга тек паспорты берилип, азыр адамдар жашап атышат. Бардыгыңыздарга үй кут болсун, насип кылсын. Бар болуңуздар. Салам. Салам. Киресек болор эле? Бир алдындай толук шаар тоордо бир эле төмөн эмес. Кыргызстанда андай жер көп негизи. Бирок ошол сиз айткан маселе бар, бүгүнкү күндө суу маселесин чечиш керек. Эл катары Байкашымча жыйын ушундай болуп атыптыр. Бул жерде азыр губернатор калыптыр. Анан дагы мен тааныбаган 2 чиновник отурат. Анан азыр чыгалы. Чыгып анан ошол жерде көрөбүз. Бул жакта Орунтаев отурат, жана башкалар бар экен. Москвадагы боордошторго орустардын оозун ачырган, ооруну кууп качырган Айтылуу Алибековдун клиникасын сунуштайбыз. Тишиңиз ооруса да, ичиңиз ооруса да онтоло оонап жатпай, Ваш доктор Алибеков клиникасына баш багыңыз. Сапатына баасы бап келген Ваш доктор Алибеков клиникасы Москвадагы Измайловский метронун 3-парковая 12 дарегинде жайгашкан. Клиника укол саю, сүннөткө отургузуу, тиш дарылоо кызматтарынан сырткары кош бойлуу аялдарды каттап, төрөткө чейин байкоого алат. Дарт аныктоого зарыл анализдердин баарын аткарат. Алибековдун клиникасында үй бүлөлүк дарыгерден баштап терапевт, стоматолог, хирург, гинеколог, невропатолог, травматолог, уролог, кардиологко чейинки дарыгерлердин мыктылары топтолгон. Клиника заманбап лаборатория жана эксперттик класстагы УЗИ менен жабдылган. Бул клиника Яндекстеги рейтинг боюнча орусиялык клиникалардын алдыңкыларына кирет. Саламаттыгыңызга сак болуңуз. Азыр биз эми жыйында отуруп жыйынды тарткан менен билбейм, жыйынды тарткым келген жок. Андан көрө мына сыртка чыгып эле элдин өзүнүн оюн айтсын. Ошолорду угалы. Ага жакта адамдар бар экен. Элдин баары ушул жагында экен өзү. Алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшы. Эмне болду, кирип чыктыңарбы? Кирип чыктык. Эмне болду? Эмне сөз болду? Ичинде президент келди, ушул элдин маселеси боюнча жыйындар болду. Элдер суроо жоопторун айтышты, ага президент жооп берди. Жакшы. Аны түшүнүп атабыз, бирок мисалы ошол кандай суроолор болду? Мисалы айылда жетишпеген бала бакча, анан көп адам жашаган жерлерге жаңы мектеп салып бергендиги тууралуу бүт буйруктарды берди.
ошол элдер бардыгы эле довольный бойдон калышты. Ичиңер чыктыбы? Ичибиз чыкты, бирок биз башка маселе боюнча келген элек Сөз жетпей калды. Сөз жетпей калды. Азыр бирок мына ичкерide чиновниктер отурат го. Курулуш министри жана башка дегендер. Аларга жазганбыз, бирок каттычы биздеги башка маселе боюнча. Эмне маселе? Биз азыр легализацияга жетишпей калган 4000ден ашык унаа боюнча YouTube'га деле чыга албай атабыз. Кайсы унаа алар? РФ номердеги унаалар. Ошолор боюнча именно Садыр Нургажоевичке эч кайрыла албай койдук. Кат жазабыз, катыбызга жооп келбейт. Ушунчадан бери күтөбүз, эч жыйынтык жок. 2023-жылы мигрант болуп иштеп жүргөндө ошол убакт машина айдап киргенмин. Легально кирген. Азыркы убакта штраф стоянкада турат. Биз барсак, мисалы бизге 38 менен кирген. 38 деген эмне? 38 статья менен дейт. Анан ал жерде айып пулу төлөнбөгөндүгү үчүн деп турат. Айып пулун төлөйүн десеңер, Пулун төлөдүк. төлөдүңөр. Төлөп туруп ГАИге барсак, ал жерден чыгарып айтат бизге. Себеби эмнеде десе, силер каттоодон адашкансыңар дейт. Убактында каттоо кылган эмессиңер. Эми туура биз каттоодон адаштык. Бирок бир чечим керек да бизге, мисалы. Каттоодон адаштыңар, могул штраф. Бул штрафты төлөйсүңөр, же чыгат, же чыкпайт деген бир нерсеси керек болот. Азыр 2 айдан бери мен автоунам штраф стоянкасында турат. Мен эле эмес, 700дөй автоунаа. 700дөй машина азыр штраф стоянкада жатабы? Стоянкада турат. Бирок чыгарылбай атат ошолор. Мисалы сиздин машинаңыз канча сомдук машина эле? Менин машинам 700 миңдик автоунаа. Өзүңүз билгендей эле Россияда өзүм акам атына каттагам, өзүмө доверенность кылып жаздырып алып келгем. Аты жөнүңүз кандай сиздин? Турдукулов Мирзали. Мен ушул Араван районунун Достук айылынын Пактабат айылынын тургунумун. Ошол эч жеткире албай атабыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ушул камерадан болсо, ушул үнүбүздү өйдө тарапка жеткирип койсоңуздар, абдан кубанычта болот элек. Бир жагына чечилип берсе. Келгениңизге сизге дагы чоң рахмат. Мейлиңиз. Эжеке, кандай, жакшысызбы? Ошо Сиз дагы келдиңиз. ооба келдик. Эмне маселе менен келдиңиз? Биздин маселебизден 50% оң тарабынан чечилип калса, бирок 50% оң тарабынан каралбай калды То тилекке есть каршы. не дедиңиз эле? Жок, башта аты жөнүңүздү айтпаңыз. Тишебаева Макчахра. Бул боюнча сиз менен деле кайрылсакпы деп абдан издеп аттык Facebook соц тармактарынан, Instagram эмелер аркылуу. Себеби дегенде азыр мындай болуп атат да, Достук айыл өкмөтү тарабынан абдан заманбап дүкөндөр курулду. Бул эми Достук айыл өкмөтүнүн башчыларынын кызматтары. Рахмат айтабыз. Бул чоң ыраазычылык менен, бирок тилекке каршы ошо курулуп жаткан дүкөндөрдүн кебиркилерин Достук айыл өкмөтүндө иштеп аткан ишкерлердин оздору алып алып 1 миллионго сатып атат. Негизинен ошол жерде биякта акимдин токтомунун негизинде сноска кагылган дүкөндөрдү кыймыл аракети улантуусу максатында берилген дүкөндү Азыр мындай. миллионго сатып атат. Азыр Араван районунда дагы снос болгон. Ал кайсы жерлеринде болгон? Ал ошо азыркы учурда мен айтып аткан жерлер обмен валюта кире беришинде сол. Неден улам? Жолдун боюнда беле, же сайдын боюнда, же каналдын боюнда? Ооба, жолдун боюнда, сайдын боюнда болгон. Кырсыктан качуу максатында, анан заманбап жолду кеңейтүү, ооба. Анан заманбап дүкөндөрдү куруу максатында болгон. Анан азыр ошол сиздин дүкөнүңүз жолдун боюнда болчу, анан ал снос болду, туурабы? Ооба, снос болуп, Анан дүкөндөр курулду. Башка жерге курулду. Ошо жерлерге курулган. Ошол жерлерге четтетилип курулган заманбап кылып. Ал эми арыздын негизинде менин дүкөндөрүм ушундай сноска кагылды, мага дүкөн бергиле деген жарандардын арыздары кароосуз калып, башка ошо айыл өкмөтүндө иштеген, азыр мен бир түшүнүгүм боюнча Пирматов Толкун бар, орун басары. Ушунун атында катталган 2-3 дүкөндөр бар, алар сатыкка чыгарылып, өзү негизи мамлекеттен 386 миң, 286 миңге алган курулуш материалдарынын акчасын
акчасын төлөп эле анан 1 миллионго сатыкка чыгарган. Мен бардым ошол жерчи, жер кимдики? Жер мамлекеттики. Анан мен айттым, токтомдун негизинде сноска кагылган дөкөндөрдү иштетүүгө берген, сатканга эмес го. Аукцион боло элек, конкурс боло элек, бияктан токтомдун негизинде иштеткенге болбойбу? Миллионго сатасыңарбы десем, ооба биз миллионго сатабыз деди. Бул боюнча мен видео жазып алдым, аудиолорду жазып алдым. Анан айыл өкмөткө тапшырдым. Силер берип аткан дөкөндөрдү бизнесмендер өздөрүнүн пайдасынан 1 миллионго сатып атат. Ошо боюнча чечим кабыл алып бергиле, сатканга уруксаты барбы десек. Айыл өкмөтүнүн немелери, Достук айыл өкмөтү ошо Пирматов толкон немелер көрүп туруп арызыбызды. Алар 1 миллионго сатканга укуктуу, себеби неме ишкана ушул аркы деп берди. А бирок анткени ол ишкананы мамлекет куруп берген. Алар мамлекетке акча төлөп алган. Бирок жер мамлекеттики. Анан айтып атат. Мен аны түшүндүм. Бирок Документ кылып бересиңар деп атам. Мен миллион берип атам да. ооба, түшүндүм. Азыр бирок баягы ошол дүкөнү снос болгондордун өздөрүнө бардыгына дүкөн берилдиби? Жок, бардыгына берилик. Алардын деле арыздары кароосуз калып, арыз жазган жарандардын арыздары кароосуз калган учурлары болгон. Анан ошонун фамилиясын жазып туруп, өзүнө караштуу болгон адамдарга берип туруп миллионго сатып атат. Ошол менде видео бар, кааласаңыз ал видеоду мен сизге тапшырам. Айтып атат, 9, 10, 11 үчөө тең меники деп атат жана сатып аткан адам. Мен 1 миллионго сатам деп атат. Кайсы бирин алсаңыз ала бериң деп атат. Мен айтып атам, кантип документ кылып бересиңар десем, 1 жылдан кийин өкмөт менен сүйлөшүп, сиздин атыңызда документ жасап беребиз деп атат. А бирок токтомдун негизинде сноска кагылып кызыл китеби бар, ошо китептин негизинде документ кылып атпайбы? Ал эми ол миллионго сатып атса, мен тамдан түшкөн тарашадай асмандан келип калса, мени миллионума документ берип калып атпайбы? Өкмөт менен өз ара сүйлөшүп туруп эле. Ошо жакта тилекке каршы бул тарапка айтсак, бирок биздин башка темабыз кабыл алды. Рахмат, шүгүр айтам ушунчалык биздин көйгөз угатканга. Бирок азыркы темабызды кылып берген жок. Айтат, каалагандай миллионго сатат, алган адамдын өзүнүн жеке укугу деп айтып атат. Бирок Кыргыз Республикасынын муниципалдык жерди иштетүү принциптеринин жана статьяларынын негизинде бул ото дал келе турган маселе. Мен бул боюнча статьялар менен арыз деле жазып койгом. Эгер уруксат берсек, сиз ошол теманы будан ары укук коргоо органдары же мыйзамдуу караш бербесе чагылтырып бере аласызбы? Мен чагылдырып атканым ушул. Анан эми мен баягы укук коргоочу же адвокат эмесмин да, сиз менен мындай аягына чейин жүрө албайм. Эгер неме болсо телефон номерлериңиз бар, кайрылып дагы арыз жазабыз, мыйзамдуу турда каралышын сурап. Болбой калса аргасыздан сизге кайрылып ошол документтерди полный атыйдөө көтөрүүсүн суранабыз. Азыр мына жакта укук коргоо органдары дагы отурса керек. Анан аларга дагы ушул жерде айтылган нерселер президент өзү келип аткандан кийин, демек мынау азыр сиз айтып аткан нерселерди дагы ошол айыл өкмөтү, башкалары эске алыш керек деп ойлойм. Силер соцтармакка чыгарсаңар дагы эмеске алат деген үмүттөмүн. Рахмат жок. Убактыңарды аябай келгенге. Эжеке, жакшысызбы? Жыйынга келдиңиз? Келдим. Пенсионерлердин атынан келдиңизби же өзүңүз? Мен болам, турмада болам. Гемодиализ алат, 12 yıl kesip salışkan, ошону 6 yıl болду отурганига. Калган 6 yılını үйгө камагыга чыгарып берин суранып берип бардым азыр. Болдубу? Не дешти анан? Болупту, жардам беребиз деди. Рахмат эжеке. Бизде маселе көп да, трансформация болгон жерлерди кызыл китеп берип койгон да. Ошону биз сүйлөй десек билбей калдык президентке. Азыр айттыңызбы анан? Жок, азыр арыз жазып кетиң деди. Турабыз эми. Жаздыңызбы? Жок, эми жазабыз. Кайерге жазат экенсиз? Азыр бияка чыгарды. Ошол жерде арыздарды кабыл алынабы? Ошондой окшойт. Оны акем арыз жазып атат. Айылдан болот. Ошого садигибиз ham акционга коюп сатылып кетти. Кандай садик аукционго коюлуп сатылып кетти? Кайсы айыл өкмөтү? Юсуп айыл өкмөтүнө караштуу жаранын. Жайыт жерлерибиз бар эле, бакыланган жерлер. Ошол жерден трансформация кылып кызыл китеп берип таштаган. Ким? Биринчи өкмөтүбүз. Биринчи өкмөт ким? Азыр төрүнчү өкмөт болду да. Төрүнчү өкмөт келди. Биз өкмөттерге барсак, кыберебиз деп анан барса садикти жерин. Бир трансформация болбогон экен, биз кыбере албайбыз деди. Аны мына кызыл китептерди эмне кылып турат десек, билбейбиз деп 4-5 жылдан бери чечилбей келет да. А бул жерде эмне, прокуратура жокпу? Прокуратура кайрылганбыз. Анан? Жооп келген жок. Ошо боюнча эми азыр президентке жолугушабыз, айтайлы десек, билбей калдык. Арызды ono жерде жазып атышат окшойт. Мунун ичинде жаздырып атышат окшойт. Азыр бияктан угалчы, макул. Assalomu alaykum. Кандайсыз? Сиз прокуратурадан эмессизби? Жок. Бул жерде арыздарды ким кабыл алып атат азыр?
жазасында жазып жатырбыз. Assalomu alaykum. Алейкум салам. Эмне арыз жазып атасыз? Мен мектеп боюнча жазып атам. Биздин мектеп 1954-жылы курулган колхоздун конторасы болгон. Кайсы айыл өкмөт? Дөбөкөргөн айыл өкмөтүндөгү Жаңа Бат айылында. Анан ал мектеп аябай эски колхоздун конторасынын не типовой. Улардын мектеп болуп ушул күнгөчө мектеп болуп пайдаланып келди. 2022-жылы МЧ заключение берген. Аварийный деп. Анан быйылкы жылда проект бүткөн. Экспертизадан чыккан, УКС'те бардыгы билет, акча каражат быйылга бөлүнбөй калды. В данный момент мектепте окуучулары айылдан 4 километр алыстаметтиге барып окуйсуңар дегенде ата-энелер алыстыкты эсепке алып, коопсуздукту эсепке алып, ошол жерде мечит менен фапта окушуп атат. Азыр акча бөлүнбөй, акча каражат бөлүнбөптүр, демек быйыл курулбай калат деп быйыл туура президент айтты 27-28 бүтөт деп. Аны 2 жылгыча биз ушу мечит менен фапта жүрө беребизби кичине бөлмөлөрдө. Ошого ушу суранып жазып атам, ушу акча каражатын бөлүп берсе, быйыл башталса, сентябрга бүтпөсө, жаңы жылгача бүтсүн мейли. 150 орунду эле эмес да. Мектеп общая стоимости 150 миллион сом дейли. Ушул боюнча. Азыр суроо бердиңиз өзү? Жок, жетпей калдым. Бирок ошол мектеп жөнүндөгү суроо берилди да бул жерде. Берилди. Анан ага жоопту уктуңуз? Укту, 27-28 бардыгы бүтөт деди. Туура. Ошо 2 жыл экен да эми? Ооба. Огочо эми азыр жергиликтүү жетекчилерге жүктөсө айтат, кошуна мектепке барып окуйсуң дейт. Эми Ыдырыс элестет. 2 айылдын ортолугу 4 километр. Аңыз бар. Анан 300дан ашык окуучу күндө барып, күндө келген ыңгайлыбы же тар болсо дагы мечит менен фапта окуган ыңгайлыбы. Биз чыдап окуп туралы. Только тезирээк эле акча бөлүшүлсө, курулуш башталса, 1 жылда бүтсө, канча? Түшүндүм. Ал жерде канча ошондо 300дөй окуучу барбы? 300дан ашык окуучу бар. Түшүндүм. 300дан ашык окуучу бар. Рахмат. Так. Силер, салам алейкум. Сиз эмнеге келдиңиз? Ош шаарынан Түлөкөн айыл өкмөтүнөн келдик. 2024-жылы эжеме үй сатып алганбыз. Одна комнатный үйүн сатып, жер сатып алганбыз. Жер сатып алып, ол президенттин жарлыгы менен фундамент куюлган жер келди да бул. Президенттин жарлыгы менен фундамент курулган? Баягы 2000 Мунапыска илешпей илешкен экен. Илешкен экен, ошентип бардыгын кол коюп берген. Азыр эми суу чарбасы чыгып алып буну биздикилер адашып коюп алыптыр, мындай эмес экен. Дебен кийин соттор жокко чыгартат. Азыр ол жерде бир толуктап кетем Идриска. Азыр бүтсүн анан. Ушул маселеси менен толуктап кетем деген. Анан кийин мына азыр. Жанагы немедеги сүрөттөр ham бар. Так, кайсы жылгылар эле мына жерде. Эми мунапыска илешкен жылдарда 2013 мына. 2013 Google'dan тартылган сүрөттөр. Google'дан тартылган сүрөттөр. Так, мына кайеринде эле досум. Мына 2013-те мына жакта турат, ооба. Мына 2016-жыл. 2016-жыл. Мына фундамент турат. Буну баштан айта кетсем, Идриса мырза мындай да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир эле президентибиз бар да. Президенттин 291-жарлыгы менен мунапыс иштелген. Ал мунапыста 2021-жылга чейин куруп алган кандай жагдай болбосун кызыл китеп бергиле деди. Мыйзамдаштырып бергиле деди. Мына ошонун негизинде бул апызы мына 2023-жылы мына шифр 2088 менен Асылбекова Фарида кызыл китеп алып атат. Аны мына жерде 2016 фундаменттер турат. Бул жерде водоканалда иштеген Дубанаев Талай деген бул жерде канал деп не кылып атат. Канал деп туруп прокуратурадагы Бекжан деген бала эко буну жокко чыгарып берди азыр. Сотко берип атат. Бирок олордун жетекчилери билбейт буну мындай кылып аткан иштерин. Азыр бүгүнкү күндө Асылбекова Фарида ал деле учар айландыргону. Анан бунун эжеси 4 баласы менен сатып алып, домун сатып, бүгүнкү күндө 3 күндөн бери страдайт этип, бунун үйүндө турат. Азыр 3 жыл 2023 жылды болду. Ошондо бүгүнкү күндө биз азыр президентке келдик эле. Урматтуу президент, сиз президентпи же бул Бекжандар президентпи депчи. Мына азыр мына буну анда неге мамлекет берди? Мынаны мисалы 12 миңге апызы иштеп алды, кызыл китепти мамлекеттен алды. Булар мамлекеттен купли продажа кылып, келишим менен өткөрүп алды. Анда ошол моментте бербей койбойбу? Жок, сеники бул суу зорук зонасында экен деп. Кечегинде дагы келди. Бул жер бардык служба ал жерде неме деп атат. Суу жок.
Мына 32 контур бул жайыт жер деп атат. Сууга тиешеси жок деп атат, бирок прокуратура сот бардык служба сотко барганда Прокуратура дегенде кайсыл прокуратура? Ош шаарынын прокуратурасы. Ош шаардык прокуратурада Бекжан деген бала буга кызыктар болуп, ошол менен не кылып жокко чыгарат. Ана жерде айтып атат, 32 контур жайгашкан жер тилкеси жерге жайгаштырыш схемасы. Азыр жыйынга кирдиңиздер. Жыйынга кирдик. Жыйынга кирсек, президентке кече дагы жолуга албай калдык. Эми ал жакта дагы адам көп болуп, анан бүгүн эптеп аракет кылдык. Ал кишиге сөз тийбей калды. Бир-эки адам алдыбызда өчүр жетпей калды. Азыр не кылсак, тийиштүү органдар силерге жооп берет дейт. Тийиштүү органдар жооп берет деди. Анан азыр күтүп турабыз. Арыз жазыла дедиби? Арыз жок, азыр биз чыгып силерди кабыл алабыз деди. Азыр бирок кабыл ала элек. Азыр кабыл алса эми биздин ишеничибиз эми эч кимге деле ишенич болбой калды да. Президент жарлыкты чыгарып атса, анан президенттин үстүнөн дагы президенттер мындай кылып аны туура эмес да. Түшүндүм. Сиздер жанагы ошол президенттин чыгарган баягы мунапыс жөнүндөгү мыйзамына таянып, ошого ишенип, анан жерди сатып алгансыңар да. То есть бул мыйзамдуу деп. Мына китептерин көрүп туруп сатып алып, эми бүгүнкү күндө андан кийин булар курулушту баштайт. Курулушту баштаганда 2024-жылы 16 август күнү булар курулушту барып баштаганда ал жер канал деп туруп экскаватор менен казып жүрүштү. Буларды баштаганда. Анан келди тийиштүү органдар, бул жерде силер деди. Ким казды ошондо? Водоканал казды же прокуратура? Жок, немедеги. Ош суу чарба каналы бар го. Водоканал да? Жок, водоканал эмес, берки баягы каналдарды караган, Ош бассейндер бир нерсе. Ошол жетекчиси ошолор караган. Анан аларга кел айтты, мына урматтуулар, жетекчилер, мына силердин немеңер жетекчиңер кол коюп берип атат мына жерде. Фундаментке кызыл китеп берилсин десек, ал билбейт. Тупой да деп кайта жетекчисин жамандап жүрүшөт азалар. Алар кое берет да деп ошондой кылып атат. Анан 2016 августтан кийин булар айтып калды, анан баягы мына текшерүүлөр келди да. Келди дагы биз деди баягы фундаментке бабысын беребиз. Бул макул, ал жердин китеби бар экен деди. Силер кана силердин проектиңер деди. Анан булар дагы 38 миңге дагы проект жасатты. Проектин архитектурага алып барганда, анан архитектура азыр кол койбой токтотуп турат. Алар айтты, Госстрой проектиңерди алып барып, согласовать этип, анан курушуңар кылгыла деди. Бирок булар 38 миңге күйүп атат. Еще 2 миллион 200 миңге сатып алып атат. Бир жерде тастак. Азыр Орунтаев ушул жерде отурат. Жанагы жерде отурган. Андан деле сурасаңар болсо керек. Анан эме, аты жөнүңөр кандай? Арыз ээлери кимдер? Арыз ээси Абдибаитова Махабат. Мен индис болом. Бул просто мынол жерде дагы 10 сотик жер бар. аркасында. Ошол мына Дубанаевдин үлүшүнүн үстү да. Ошол мынол жерди участок кылам деген походу прокуратурадагы адам үчүнчүсүн ала алат экен. Дубанаев ким ал? Суу чарбада. Суу чарбада иштейт, өзүнүн мына үлүш бар. Үлүшү мына жерде. мынол жерде. Кызыктар адам. Мына үлүштүн жанында Асылбеков Фариданыкы мына үлүш. Өзүнүкү. Жанындагы Дубанаев Талай деген өзүнүн үлүшүнүн башы. Бул жерде мындай чектер бар, дагы 2 чек бар. Прокуратура ошо менен Өзүнүн түшү болсо өзүнүн түшүнө кура бербейби ал да мыйзамдаштырып алып? Ол уже президенттин жарлыгына кирбей калганда фундамент куюпчу. Фундаменти жок. Бул фундамент бар. 2014 мыйзамдаштырылып кеткен бул. Мыйзамдаштырган менен госакт башка адам атында да ага бербейт да. Түшүндүм. 2016 жыл мына фундамент. Түшүндүм. Болду. Рахмат. Так, дагы буякта кимдер эмнеге келди экен? Азыр мына жерде ушинтип азыр наркы милициянын алдында арыз жазып бирөө турат, наракта дагы бирөө арыз жазып атат. Наркы жакта адамдар арыздарын жазып атышат. Анан мына жакта чиновниктер окшойт, чыгып бир-бирден ошол жанагы наркы жакта мына маданият министри дагы бирөө менен баарлашып атат. Кыскасы азыр мурда жалаң телевизордон гана көрүнчү, же болбосо телевизордон дагы көрүнбөгөн чиновниктер азыр эл менен келип ошол адамдардын арызын угуп атышат. Анан эми мындан канчалык кандай натыйжа чыгат эми көрөбүз, күтөбүз. Ошол. Сиз эмне дейин деп атасыз? Кандай жакшысызбы? Сиз эмнеге келдиңиз? Биз Орон районунун тургунубуз. Ош шаар Ош облусу боюнча РФ номерлер кураторумун. Жана айтышты. Ооба, генерал майор келген экен. Генерал майор СМУнун генералы келиптир. Аларга дагы кайрылдык. Президенттин өзүнө жетишпей калдык. Президенттин өкүлдөрүнө кайрылдык. Айттык, макул карап беребиз. 6 айдан бери мен өзүм лично машинам
өзі елдерге 6 айдан бері шықпай жатады, менікі 4 айдан бері шықпай жатады. Күніне 100 сом, 150 сом істегенде 20 мыңнан өтіп кетті ақшасы. Аресте тұрады. Стоянканың ақшасы, стоянканың бізге аресте, біз қолма-қол алғандық негізінде, жаңағындай автобуста емес, болғандаған доверенностьтар жоқ сұрап өтіп кеткен. Орыс адамды алтында алшы шығарып айтады біздің машиналарды. Сонда елге жариялап, Бишкекте тыныштық митингтерге шықтабыз, президенттен администрациядан келген, бірақ шешім жоқ, мындай көйгөй шешілбей жатады да, шығарып берсін, кейде 6 мыңдай официальный қатталғандары, не официальный 10 мыңға шұқыл машина бар екен. Сіз Қырғызстан бойынша шығарып отырсыз, жардам беріңіз Ыдырысқа. Эми жардам ушул, эми силердин айтканыңарды угузуп коюу дейм. Иншалла президент өзгө жетип калса, азыр эми генерал мырза айтты, макул силер качып кетпесиңер, преступ кетпесиңер, хотя чыгарып бергенгечи, Горгайдан жаңында аласыз, шаардан кармалган эле чыгарып берип турсун деп машиналарды. Арыздар жазып жаңандай кылдык, эми чечилип калса жакшы да. Угулду да. Эми угулса керек, эми чечилсин да, иншалла чечилип калса, биз деле элдерге ошо кыргыз номер алып жүрсөк, Аравандан деле 2000 киши билет да, мен машинамды любой эле доказать этип берет, машинасы действительно ушул кишиникинде иш тараптар үч төлөгөн, налогун деле төлөгөн, ушу айдап жүргөн депчи. Просто атыбызга эле өткүзбөдүк. За границада болчубуз, жана октябрга чейин за границада деле жетишпей калдык да өткүзгөнгөчү. Ичинде деле бар шалакылык кылгандар делечи, бирок көбүнчөсү эле жетишпей калгандар да. Семейный положениясы кыйындар эле. Эл жеткизип коюңуз, рахмат чоң. Ооба. Макул эми. Кеттик, эртең эми президент угушума караганда эртең Кара Суу районуна барат экен. Кара Суу районунда көбүнчө жанагы базардын айланасында кызышуулар бар. Ана негизги маселе Кара Суудагылардын көйгөй эле ошол базар, Кара Суу базарынын тегерегиндеги көйгөй. Анан ошону айтышса керек, негизги маселе ошол болсо керек. Анан эми бүгүн Араванда ошол Араванда негизинен тынч эле эми. Араванда көп деле оор маселе жок. Араванын өзү эли эмгекчил. Өзү менен өзү соодасын кылат, дыйканчылыгын кылат, тирилигин кылат, Россияга барат дегендей. Бул жакта эми баягы негизги эле маселе ошол садигин салып берип койсоң, ооруканасын салып берип койсоң, мектеби жетиштүү болсо, жолу тегиз болсо болду. Буларга бул эл мындай момун өзүнүн тирилигин өзү кылып жүрө бере турган, анан өтө ашыкча саясатташпаган эл. Бирок бир гана жери бар. Ашыкча баягы диний бир көз караштар жагынан алганда нара бери ууп кетүү коркунучу эми буларда бар эми. Андан башка Араван районунда проблема жок деп ойлойм. Эми Аравандагы баягы мыйзамсыз, баягы өз билемдик менен курулган курулуштар, ошого окшогон нерселер болушу мүмкүн, архитектуралык каталар. Андан башка эми маселе деле жок. Ошол эми. Эртең буйруса, жанагы Кара Суу районуна барабыз, ошол президентти коштоп эле. Анан ошол Кара Суу районундагы дагы ошол президенттин жолугушуусун, ага келген элди, анын арыз муңун, угулган, угулбаган суроолорун сиздерге алып чыгып бергенге аракет кылабыз. Ошол эми. Бар болуңуздар, кеттик.